Эмесе бул сабактын аты өзү айтып тургандай, башкаруу формасы жана демократия деп тургандай, биз чоң бөлүккө киргени турабыз. Бул демократия түшүнүгү да. Биз башында айтып кеткендей, салыштыруу политологиясынын алкагында карай турган болсок, саясий теориялар деген сабактардан айырмаланып, демократия салыштыруу политологиясында башкачараак өңүттө каралат. Бул жерде демократиянын келип чыгуу тарыхы мурда кандай эле деген же болбосо анын аныктамаларына басым коюлбойт, нормативдүү аспекттери да каралбайт. Бул жерде негизинен демократия, эмне үчүн демократия пайда болот, же болбосо демократия кайсыл учурда бузулушу мүмкүн, же болбосо демократиянын кандай формалары бар, же болбосо демократияны бузуп жибергенге же анын орношуна кандай факторлор негизги ролду ойнойт. Демократияны бечел демократия, күчтүү демократия, же болбосо демократия бир пайда болсо ал эмне үчүн кайра бузулуп кетет, же болбосо демократиялар пайда болгондон кийин анын отурукташып калган процессин илимде эмне деп атайбыз деген сыяктуу демократияга таасир этүүчү, демократияны алып келүүчү же аны бузуучу факторлор менен өз ара айкалышын жана өз ара мамилелерине көңүл буруп фокус кылган илим бул ошо салыштыруу политологиясы. Салыштыруу политологияда демократия деп айтканда дагы бирок бунун ичинде негизинен кайсы критерийлерге же болбосо кайсы аныктамаларга карап демократия жөнүндө сөз кылат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Айтып кете турган болсок, бизге белгилүү болгондой, демократиянын баягы башында мурда айтып кеткендей 3 толкунун алып карай турган болсок, арийне демократиялар дагы сапатын убакыт өткөн сайын айрым өлкөлөрдө күчөтөт. Өзгөчө бул өнүккөн өлкөлөрдө демократиянын абдан бир калыпка отуруп, бирок формалары гана өзгөрүп баратканын байкасак болот да. Ошол мааниде айта турган болсок, акыркы мезгилде өзгөчө могу consociational democracy деген жаңы түшүнүктүн да пайда болгонун айта кетишибиз керек. Буну мен ынтымак демократиясы деп которуп атам. Башкача которулуу ыкмалары, мүмкүнчүлүктөрү жок деп айта албайм, болушу мүмкүн. Ал ар бир изилдөөчү өзү айтышы мүмкүн. Мен эмне үчүн муну айтып атканымдын себеби, бүгүнкү доордо, бүгүнкү дүйнөдө дээрлик моноэтникалык же болбосо бир өңчөй коом дээрлик табыш мүмкүн эмес. Бул абдан эле өтө мындай exceptional кейстерди айта турган болсок, Жапанга окшогон өлкөнү айтышыбыз мүмкүн. Же Түштүк Кореяны коомдо 99% калк бул моноэтникалык калк. Жапандарды айта турган болсок, же Кореяны айта турган болсок, бирок башка өлкөлөрдө бүгүн дээрлик бир гана этностон турган коом бүгүн жок эсе. Жана плюрал, жана бир эле пикирге же болбосо бир эле өңчөй кызыкчылыктардан турган да кишилер жок. Ошон үчүн бул consociational democracy деген нерсе бул плюралдык, ар түрдүү чоң коомдун ичиндеги ынтымак, бирин бири түшүнүп, бири бири менен coexisting, баягындайча бири бири менен кошо жашай алат деген түшүнүктөн келип чыккан. Акыркы мезгилде биз consociational democracy'ни же болбосо ынтымак демократиясын байкап жүрөбүз. Эми салыштыруу политологияда демократиянын аныктамалары бир 200дөй аныктамаларын айтып жүргөн менен, жогоруда айтып кеткендей, бунун аныктамаларына биз көп фокус кылып, аныктамалардын тегерегиндеги талкууну жүргүзбөйбүз. Бирок ошентсе дагы бул темага кирип жаткандан кийин старттык базалык түр катары демократиянын кайсы аныктамалары маанилүү дегенде биз айта алабыз. Сөздүн башында биринчи Шумпетердин классикалык демократияга берген аныктамасын баштасак болот. Бул процедуралык демократия деп айтат. Procedural деп коет. Бул мындайча айтканда процедуралык элемент деген бул шайлоого көңүл бурулган нерсе. Бул деген нерсе саясий аренадагы
саясий күчтөр шайлоочулардын электораттардын добушун алыш үчүн жана алар саясий чечимди кабыл алуучу органдарга же болбосо ошол статуска абалга жетиш үчүн өз ара атаандашып, өз ара уюмдарга биригишип, анан алар ошо шайлоо аркылуу ошол чечүү кабыл алуучу органга жетүү процедурасын айтат. Жана ушул процедуралардын баары институтташып бир формага айланган учурун бул биз муну демократия деп атайбыз деп Шумпетердин аныктамасы салыштыруу политологияда жогору баа берилип айтылып жүрөт. Арине буга улап кете турган болсок, дагы классикалык модель катары салыштыруу политологияда бизге белгилүү болгон Роберт Дальдын полиархия деген, полиархия деп айтып жүрүшөт орус тилинде которгондо. Ошол полиархия деген түшүнүгүн менен дагы азыр кыскараак тааныштырып кетейин. Эмесе демократия темасын улай жогоруда айтып кеткендей, полиархия дегенде Роберт Дальдын классикалык эмгеги бар, полиархия деп жазылган китеби. Буну полиархия деп которуп жүрүшөт. Ушул жөнүндө тереңирээк, деталдуураак айтып кетейин. Шумпетердин анын да классикалык процедуралык демократия деген түшүнүгү полиархиянын жазылышына көп таасир этти деген пикир бар. Себеби дегенде Шумпетердин процедуралык демократиясында көпчүлүк учурда саясий акторлор, саясий топтор же болбосо лидерлер шайлоочулардын добушуна ээ болуу аркылуу чечим кабыл алуучу позицияга же постко, ошол органга жетиш үчүн толук кандуу, мүмкүн болушунча бүт бардык демократиялык эрежелерди сактап, атаандашып өз ара жеңип чыкканга аракет кылат деп айтылат. Ал жерде ошо атаандаштык жөнүндө сөз кылынат. Эми полиархия жөнүндө айта турган болсок, полиархия деген бул негизинен бул демократия деген түшүнүктү полиархия деген түшүнүк аркылуу Роберт Даль түшүндүргөнгө аракет кылат. Негизи деталдуу айта турган болсок, демократия үчүн кандай шарттар керек, демократияга катышам деген акторлорго кандай эркиндик, кандай мүмкүнчүлүк берилиш керек, алардын арасында кандай эреже сакталыш керек, кандай оюн болуш керек деген деталдуу түшүндүрмө бар, бирок мен аны график аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылайын. Роберт Даль дагы өзү мындай графиканы колдонуп түшүндүрүп жүрөт. Бул жерде көрүп тургандай, графикада моунда вертикалдуу сызык турат жана горизонталдуу сызык турат жана экөөнүн ортосунда перпендикулярдуу кеткен кызыл сызык турат. Бул экөөнүн ортосу полиархия, демократия деп. Ал эми вертикалдуу сызыкка бул атаандаштык деген түшүнүк жазылган, бул жакта катышуу деп түшүнүк жазылган. Эмне үчүн бул экөө маанилүү? Керек болсо бүгүнкү күндө Freedom House деген эл аралык уюм, мисалы дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдүн демократиялык абалын же болбосо авторитаризмдеги абалын методологиялык ыкма аркылуу ченеп, бул өлкө демократиялык экен, бул өлкө демократиялык эмес экен, же болбосо бул өлкө ошо экөөнүн ортосундагы модель экен деп ченегенге аракет кылып жүрөт. Ар түрлүү бенчмарк же болбосо мындайча айтканда барометрди колдонуп жүрөт да. Негизгинен Freedom House мисалы 3 критерий айтып жүрөт: саясий эркиндик, атуулук эркиндик жана сөз эркиндиги деп. Бул дагы ошого жакыныраак деп айтууга болот. Түшүндүрүп кетейин эмесе. Айталы, бир өлкө болду дейли. Бир өлкө болсо, ал жерде аны өлкө дейли. Өлкөнүн ичинде биз көрдүк, бир эле саясий күч болуп, же лидер болуп, же болбосо анын кичинекей майда топтору болуп, ал жерде эч кандай шайлоо же демократиялык процесстер жүрбөгөн учурда аларды же султанизм дейбиз, же тоталитаризм, же авторитаризм дейбиз деп баягы айтып кеттик. Эми демократия болуш үчүн эмне керек дегенде,
айталы могу саясий арена боло турган болсо, саясий аренада сөзсүз бир нече бири-бирине атаандаш болгон ал жерде саясий күчтөр болот, же саясий партиялар болот, же лидерлер болот. Ал шайлоонун мүнөзүнө жараша, же президенттик шайлоо, же парламенттик, же жергиликтүү дейли. Бирок кимиси болбосун, айталы шайлоо болоор алдында шайлоого бүт партияларга катышканга уруксат берилсин деп айталы. Уруксат берилсе, буну биз катышуу дейбиз. Буну participation деп коет, саясатка болгон катышуу мүмкүнчүлүгү да. Айта турган болсок, бир мисал менен айталы, Казакстан, же Өзбекстан, же Орусияны айтсак, өзгөчө Орусияны айттык, мамлекеттик думага, Госдумага шайлоо болуп атат дейли. Ал жерде мисалы атын туура эмес адашып атап алган либерал демократиялык партия деген бар, ал жерде ЛДПР же коммунисттер бар. Алар дайым саясатка катышканга уруксат алган. Карасаңыздар болот. Орусияда мамлекеттик думада бүгүн коммунисттер дагы бар, ЛДПР дагы бар, жана башка күчтөр дагы бар. Бул улар шайлоого катышканы менен, мисалы бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн Freedom House Орусияны эркин эмес мамлекеттерге кошот, биз могул жерден түшүндүрсөк, азыр аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Саясатка катышканга мүмкүнчүлүк берип койгон. Бирок ошол эле учурда катышканы менен биз айта алабызбы, бүгүн Орусиянын саясий чөйрөсүндө атаандаштык бар, информацияга болгон толук мүмкүнчүлүк бар, саясий акторлордун арасында жана шайлоочулардын арасында альтернативдик информация булактары бар деп айта алабызбы? Буну айтыш абдан кыйын. Ошондуктан биз саясий катышуу эле бул өлкөдөгү саясий модельди же системаны полиархия же демократия деп айтууга толук мүмкүн эмес. Катышуу эле болсо бул мүмкүн эмес. Ошол эле учурда айталы, саясий катышуу болуп, анан саясий атаандаштык болсун дейли. Саясий атаандаштыктын гана болушу дагы бул жетишсиз эмес деп Роберт Даль айтат. Керек болсо ал өзгөчө сонун мисалды айткан. Бул биз түшүбүзгө да келбей турган Европанын бүгүнкү эң өнүккөн бай мамлекеттеринин бири, кичинекей. Мисалы Швейцария деген өлкөнү айта турган болсок, Швейцария 70-жылдарга чейин саясий атаандаштык аябай жогору болуп, аларды демократия деп айтып келгени менен саясатка катышуу мүмкүнчүлүгү чектелген болчу. Эмнеге дегенде, аялдардын укугу бир аз чектелип, 70-жылдарга чейин Швейцарияда аялдар саясий процесстерге түздөн түз катыша алган эмес. Башкача айтканда, шайлоолорго барып, добушун бергенге укугу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошондуктан шайлоого катышып коюу эле же болбосо атаандаштык гана бар жер бул демократия үчүн жетиштүү эмес деп айтат. Ошондой эле нерсе, эгер шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү дагы берилип, тоскоолдук болбой, ошол учурда шайлоого катышып жатканда конкуренттердин, оппоненттердин арасында чындап эле атаандаштык болуп, альтернативдик информация булактары бирдей берилип, мүмкүнчүлүк берилип, ар ким каалагандай саясий агитацияны жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берип, чындап эле биз атаандаштыктын аябай катуу жүргөнүн байкай турган болсок, анда бул өлкөдө бул экөөнүн ортосу полиархия болот экен деп Роберт Даль буну абдан сонун кылып түшүндүрөт. Ошого бул биз үчүн полиархия, бүгүн демократия. Бул арине бул аныктама демократиянын толук кандуу аныктамасы эмес, бул чектелген минималисттик аныктамасы. Ошентсе дагы бүгүнкү күнгө чейин полиархия деген түшүнүк салыштыруу политологиясынын алкагында эң жогорку бааланып, эң ынанымдуу аныктамалардын бири деп бүгүн дагы ушул критерий менен ченегенге аракет кылышат. Бир мисал айтып кетели, 1993-жылы жүргүзүлгөн айрым саясаттануучулардын бул жерде эмпирикалык дейтасы бар экен. Ал жерде 186 өлкөнүн ичинен жок эле дегенде ушул демократиянын чектелген аныктамасы, ушу полиархияга деле туура келген өлкө болгону 67
мамлекет болгон экен дейт. Бүгүн андан бери арийне 20-дан көп жыл өттү. Бүгүн деле дүйнөдөгү демократиялык жана авторитардык же демократиялык эмес өлкөлөрдүн пропорциясын алып карасак теңме тең деген бүгүн бизде статистикалык маалымат бар. Бул деген нерсе полиархия бүгүнкү күнгө чейин өз актуалдуулугун же маанилүүлүгүн жоготпой эң ынанымдуу демократиянын түшүндүрүп берген аныктамаларынын бири бойдон калып келет.